берсеңиз, Адахам Кисимбаевич, сөз сизге. Рахмат, урматтуу коллегалар. Жакшы сөз болду. Мен бир нерсени байкадым. Мен айта турган сөздөрдү сиздер айттыңыздар. Ошого ыраазычылык билдирем. Эгерде мен ушундай сын көз карашты айтканымда бир канча кишиден комментарий укмакмын да. Жакшы унчукпай олтурсам айтат экенсиңер, жакшы экен деп. Ыраазычылык баарыңыздарга. Мен ушундай бир документтердин баары сабаттуу болуп келсин деп айтып атканым ушунан башынан баштап ушундай эле да. Анан бир шылтоо бар, сүрдөп кетип бартат деген. Кимден? Чолпон Алыйымдан сүрдөп атат. Сизден да эң көп. Кимден сүрдөйт? Суроо берген. Эң көп сизден сүрдөйт да. Ошол мамлекеттик ишке келип аткан кишилер ошо сүрдөө этабынан өткөндөрдү келсе да. Экинчиден, бул жерде туура маселе көтөрүлдү. Бул сизге эмес, бул президенттин өкүлүнө. Сиз айттыңыз, конкурстан өтүп барат деп. Бизде элчиликке кимдер кетет? Ушундай эл аралык уюмдарга кимдер кетет? Бишкектен алысыраак туруп турса, мага кызмат көрсөткөндөр болсо, мага караштуулар болсо деген кишилер кетет. Бул жашыруун эмес. Ошол жакта иштеп аткан эки министрди карап көрүңүздөр, ким экенин караңыздар, сиздерге жообу чыгат тарсайып. Анан бири-бирибизди алдап эле суроо бермиш болуп, ал киши жооп бермиш болуп, ал киши кыйналмыш болуп, сиз ыңгайсыз болгон, мындай болбойт. Урматтуу кесиптештер, биз маселени ушундай коюшубуз керек. Мен президенттин өкүлүнө кайрылып атам, ушул комитеттин расмий позициясы ушундай болуш керек. Эл аралык уюмдарда иштеген азаматтардын бүтүндөй бүт баардыгын конкурстан биринчи могу жерден өтүш керек. Бишкектен өтүп, анан ал жака барыш керек. Ким сунуштайт министрлерди ал жака? Биздин министрлер кабинети? Ким? Конкреттүү кимдин колу менен кетет? Председатель кабинета министров, биринчи орун басары. Кимдин колу менен кетет? Кожошов Арзыбек Орозбековичтин. Ошо кишинин колу менен кетет. Конкурска ал киши бул составды жөнөттүбү такташ керек. Жок, ага ким сунуштайт? Профилдик министерстволор сунуштайт. Ушул жерде дагы алдоо жүрөт да. Ушул жерде дагы алдайт да. Ким жөнөтөт ага? Сунушту ким берет ага? Ушул жака жиберип кой деп ким айтат? Мисалы ушул жерден биздин комитеттин депутаттары 100% кол көтөрүп, ушул жерде добуш берсе, силер жакындатып да койбойсуңар. Ким жиберет ушул жака? Баарыңар билесиңер, бирок сенин оозуңдан чыксын деп бири-бириңерге шылтап атасыңар. Сен айт, сен айт, сен айт, сен айт деп. Билесиңер да ким жумшайт. Ошондуктан мен өткөндө дагы айттым эле. Могул жерде азыр Улан мырза абдан туура маселе койду. Ушул Казакстан менен Кыргызстандын чек арасындагы турган маселени кыргыздар ошол жерде жөнөкөй бир справка алыш үчүн 14 сааттап туруп, кезеге келбей кайрадан кайтып кеткен, балдарын жетелеп келип, ошо балдарын көтөрүп, балдарын эмизип тургандардын дагы абалын карап кое турган ошол жерде эки бакыйган министр отурат. Экөө тең Кыргызстанды гүлдүтөбүз, Кыргызстанды көтөрөбүз деп убада берип жүргөн азаматтар эле. Экөө тең президенттикке талапкер болгон азаматтардан бири эле. Сен ошол жака бара тур, сен ошол жакта бул жерден турбай тур, бирок кызматташтык, эми ары карай кызматташалы деген гана принцип менен кеткен деген сөздү эч ким айта албай атат ушул жерде. Натыйжада Москвадагы түзүлгөн кырдаалды, мына биз өткөндө Чыңгыз Азаматович биз барып келдик. Ошол жерде мамлекеттик думада көтөргөн маселенин 80-90%ын ошол эки жигит чече турган маселелерде, туурабы? А биз келгенден кийин ушул маселени биз коюшубуз керек эле атайын. Биздин ошол жакта иштеп аткан азамат жигиттерибиз 59 киши иштеп атыптыр. Кимдер иштеп атат? Сапаттык, сандык бир курамын көрүп коелучу деп биз кызыгышыбыз керек эле да. Биз өзүбүзгө дагы жоопкерчиликти мойнубузга алышыбыз керек. Биз дагы көзөмөлгө албай атабыз. Эмне болгон болсо макул деп эле коюп атабыз. Эгер туура эмес сөз айтып койгон болсо, астагфиралла деп кайра кечирип койгула деп артка качканга чейин шаштырып атасызбы? Мына маселе эми сизге талкуусу жок, муну ратификациядан өтүү керек. Бирок ушул нерселердин баардыгын эске алыш керек.
каржы министринин жүзүн көрө элекпиз биз. Мына кийинки маселе, азыр сизден кийинки маселе ошол каржы министрине түздөн түз тиешелүү маселе. Анын жүзүн көрө элекпиз. Социалдык фонддун төрагасы өткөндө сүйлөп атканда биз көрдүк. Эч нерсени билбейт экен, артындагы кыз суфлер катарында айтып турат экен. Экөөнүн ордун алмаштырып койбойсуңарбы? Ошо кызды төрага кылбайсыңарбы дагы, ал жигитти орун басар кылып койбойсуңарбы? Муну азыр добушка койсоңуз колдошубуз керек, эч нерсени өзгөртө албайбыз. Туура бүт баары бирдей кеткенден кийин жалаң жаң келгенде иш толугу менен токтоп калып атат. Добушка эле коелу, кетели.